бул Кудайдын ыраазылыгын табуу, дүйнө акыретте бактылуу болуу, ошол нерсени жеткирүүчү каражаттардын бири катарында биз китеп окуйбуз. Ал эми башка кээ бир коомдор, кээ бир муундар урматтуу бир тууганым, китеп окуунун негизги максат, негизги өнөр катары окушат. Мына ушул нерседе урматтуу бир туугандар бизде айырмачылык болуп турат. Ошондой эле ислам дининде, мусулманчылыкта китеп окуган учурда аалымдар менен айтышуу үчүн же аалым эмес жөнөкөй мындай бир тентек адамдар менен мындай бир беттешүү үчүн же болбосо адамдардын бардыгын өзүнө каратып алуу үчүн дагы бизде китеп окутулунбайт, урматтуу бир тууганым. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат, кимде ким аалымдар менен айтышкысы келип, же акылеси суюгураак адамдар менен тартышкысы келип, же болбосо адамдардын бардыгын өзүнө кыз келип, адамдар эң менен катышсын деп турган болсо, анда бул адамды Кудай Таалам тозокко киргизет деген осуяты бар. Демек китеп окуп атканда эң эле чоң зыяны болуп кетиптир, же болбосо адамдарга акыл үйрөткүч болуп кетиптир деп тургандай максаттарды, ниеттерди кармана турган болсо, анда бул адамдын окуп аткан илимине береке берилбейт. Ошондой эле бул адам ошентип ниетте китеп окугандыгы үчүн, илим окугандыгы үчүн боло турган болсо, анда бул адам ошол иши менен урматтуу бир туугандар тозокко түшүп кете берет. Ошондой эле адамдар китеп окуп аткан учурда башка бирөөнүн катасын таап алуу үчүн же адашкан жерин белгилеп коюу үчүн дагы китеп окуганды таптакыр арам болуп эсептелет. Кээде карап көрсөк, күндөп китеп окуп, кээде жарбай китеп окуйбуз. Эмне үчүн? Баландай деген аалымдын бир катасы бар, ошол катасын аныктап таап башкаларга жадыя кылуу үчүн дагы китеп окуган учурлар, урматтуу бир туугандар, кездешет сөзсүз түрдө. Мына ошол дагы берекесиз адамдын өмүрүн жанагыдай бир текке кетирген китеп окуу деп эсептелет. Имам Малик айтат, Мадина шаарында туруп өскөн адам бул адам айтат, мен ушул шаарда көптөгөн адамдарды билдим дейт. Адамдардын айыптары бар эле, кемчиликтери бар эле. Бирок ошол адамдар башка адамдардын айыптарын чукулабагандыгы үчүн, башка адамдардын айыптарын издебегендиги үчүн Кудай Таалам булардын айыптарын адамдардын эстеринен чыгарып койду дейт. Мадина шаарында пайгамбары туулган жердин өзүндө көптөгөн айыптуу инсандарды билер элем. Ошол адамдардын айыптары бар эле, бирок эч ким ал айыптарды издебейт эле, эстебейт. Анткени булар адамдардын айыптарын издеген эмес, эстеген эмес. Жашоонун тартиби мына ушундайча. Ошондой эле мен айыбы жок, кемчилиги жок, телегеи тегиз болгон көп адамды билет элем дейт. Бирок булар адамдардын айыптарын чукулап, айтып, издеп, жазып жүргөндүгү үчүн барып ушулардын бардык өздөрү дагы көптөгөн айыптардын ээси болуп чыга келгендигин мен өзүм урматтуу бир туугандар көрдүм деп Имам Малик айтып отурат. Демек өзүңүздөгү айыпты адамдар көрбөсүн, билбесин, Кудайым ошону жаап койсун десе, демек айыптарды башкалардыкын чукулабастан ошону жакын аракет кылса, Кудай Таалам биздин айыптарыбыздын бардыгын жаап, шерменде болгондон урматтуу бир туугандар сактаар экен. Имам Малик ошону Ад-Дау Аллами деген китепте башта белгилеп айткан. Ошондой эле пайгамбар алейхиссаламдын дуаларында урматтуу бир тууганым айтат, Аллаху марзукна илман нафиан. Кудай Таалам, Кудай Таалам бизге пайдалуу илим бер деп дуа кылат. Илимдер пайдалуу жана пайдасыз болуп бөлүнөт, урматтуу бир тууганым. Эгерде бир адамдын дүйнөсүнө жана акыретине пайда бере турган илим болсо, бул кандай гана илимдин түрү болбосун, ал мейли гуманитардык илимдер же башка илимдер же диний илимдер болбосун, ал сөзсүз түрдө пайдалуу илим болуп эсептелет. Бирок ошол эле учурда мейли Курани Карим болсун, адам ошондон пайдалана албаса дүйнө акыретте, анда бул илим ал үчүн пайдасыз илим болуп эсептелет. Бир адам Куран толук жатташы мүмкүн, бирок Куранга амал кыла албаса, Куран менен жашай албаса, Курандын нускасы менен нускалуу жүрө албаса, анда окуган Куран бул үчүн, бул адам үчүн пайдасыз илим болуп эсептелет. Эгерде башка бир адам мисалы үчүн физика илимин окуп, ошол аркылуу адамдардын жашоосуна жакшылык киргизе турган болсо, анда ошол адам окуган илими ошол адам үчүн урматтуу бир тууганым сөзсүз түрдө пайдалуу илим болуп эсептелет. Китеп окуган адам төрөлгөндө эле окумуштуу болуп төрөлбөйт. Адам сөзсүз түрдө бардыгыбыз илимден алыс болуп төрөлөбүз. Курани Каримде эч нерсе билбеген абалда төрөлдүңөр дейт, урматтуу бир тууганым. А бирок окумуштуу болуу биздин бардыгыбыздын келечектеги ишибиз. Адам өмүрү бою окуй тургандай болгонго аракет кылыш керек. Биринчи адам өзүн китеп окууга максат, урматтуу бир тууганым, баштаганда эле сынган кылычтан же болбосо мисалы үчүн Айтматовдун китептерине баштап кетти кыйын. Ошол бала кезде биз балдарыбызга, жеке өзүбүзгө дагы ошол өзүбүз кызыккан нерселер, темалар дагы китептерди окуп баштап, адегенде китепке болгон махабатты негиздеп алыш керек. Эгерде китепке болгон махабат болбосо, анда биз китептен эч качан пайда көрө албайбыз. Жанагыдай китепке ашык болуп калгандар, ошол китепти жакшы көрүп калгандар, ошол китеп жок болуп калгандардын өмүр баяндарын угуп, жана мисалы үчүн эгерде биз ушак укугубуз келген жакшы көрсөк,
ошол ушак уга турган хоббибизди ошол жана ушак окшогон бирок туура варианттарда жазылган пайгамбардын өмүр баяны, тарыхы, сахабалардын жашоосу жөнүндө китептерди окуй турган болсок, биздеги хоббини башка жака гана коңторуп, аңтарып, оодарып кое турган болобуз да. Китепке болгон махабатты биринчи кезекте тирилтип алышыбыз керек. Китеп окугандар менен аралашып жүрүшүбүз керек. Китеп окуй турган махабат боюнча бир-эки мисал айтып берсем, урматтуу бир туугандар, кайсы бир аалым bir жолу пайгамбардын осуятты хадис жазып келатат. Хадис анда лазерный эмес, жанагыдай сыямен жазышат да, жанагыдай тооктун куйругун алып алып неме менен жазышат. Анан жаңгыр десе жуулуп кетип калат. Жанагы кыздар ыйлаганда өзүндө боёгон кетип калгандай эле, култага кетип калат. Ошонун үчүн ыйлабайт го, жана качыйлагысы келбесе дагы этиет болуп туруп үйгө барып бакырып келе алат. Ыйлай бербейсиңби десек, жок ыйлаганга болбойт дейт. Эртең ыйлап атат, аял ыйлабайт десе, ыйлаганга болбойт дейт. Al-muhim kagaz жазып келатса, жаңгыр жаап кетет дейт. Жаңгыр жааганда кагазды кантип сактап калам деп нары бере караса, бир дөңсө жеп турган жерге алып барып, кагазды коюп, үстүнө жатып алат дейт. Жаңгыр бүткөнгө чейин. Кагазга суу тийбесин деп. Качан жаңгыр жаап, ана теңирин бир жак, терегин эки жак деп, теректеги дагы сарыгып бүткөндөн кийин, эми жаңгыр түшпөйт дегенден кийин туруп, кагазды көтөрүп үйүнө алып келип, ошол кагаз китепке түшүп, илим бизге жетип келип атпайбы, урматтуу бир тууганым? Анан ал болуп, бул жылбай тамбас дегенде бул өлгөндөн кийин досунун биринин түшүнө келет, досу сурайт, "Ай досум, өлдүң сен. Тозоктун бары чын болсо сен каяка бардың? Бейишке тозок бардыңбы сен? Айтчы сен" дейт. Десе да бейишке түштүм дейт. Эми кылган ишибиз бирдей эле, кайсылама менен бейишке түштүң? Окуган намазыңбы, туткан орозоңбу, же зекетиңби десе ишенесиң, ишенбейсиң билбейм, бирок бир жолу мен пайгамбардын бир хадис жазган кагазды жаңгырга жуулуп, илим жок болуп кетпесин деп дөңсөгө коюп, ошого жатып алып, жаңгыр бүткөндөн кийин туруп, китепке түшүргөнгө чейин жеткирген аракетим бар эле. Ошон үчүн Кудай Таала мени бейишке киргизди деп айткандыгы бул китептерде келет, урматтуу бир тууганым. Демек, илимдин баалуулугу мына ушундайча айтылган. Ал эми башка бир учурда урматтуу бир тууганым Имам Бухари деген өткөн, Имам Шинкити деген өткөн. Жана башка имамдар мына ушулар үйлөнгөн колу бошобой калыптыр булардыкычы. Булар үйлөнгөн колу бошобостон ошол китеп окуй турган болуп, Имам Бухари таптакыр үйлөнгөн эмес, өмүр бою анткени бул адамдын бүт бардык шахават, жанагыдай бүт бардык мындай ой пикиринин бардыгы илимге кирип кеткендиктен башка нерсе бул адамдан урматтуу бир туугандар калып кеткен. Өзүнүн Сахих Бухари китебин жазганда ар бир хадиске жуунуп, усул алып, 2 рекат намаз окуп, андан кийин гана ошол 6000, демек 6666 жолу ошол хадисти эмне кылган, жуунган, ошончо 2 рекат окуган, андан кийин жазган деген сөз. А бирок имам айтат өзү, мен дейт 200 миң даиф хадис билем, 100 миң сахих хадис билем дейт да. Ошонун ичинен 7000ге жакын хадисти өзүнүн китебине урматтуу бир туугандар түшүрүп олтурат.